Жогорку кеңеште жабык эшик артында эмнелер талкууланды. Зеленский Американын курчагына айланып, мамлекеттин жок кылганы калдыбы. Кыргызстандыктар 3 күндө 37 миллион сомго алтын сатып алышты. Россиянын президенти Владимир Путин Франциянын башчысы Эммануэль Макрон менен сүйлөштү. Молодцы, ребята. Шанс есть, оказывается, выиграть. Получит первое место. Сули. Как настроение? Хорошее? Молодцы, ребята. Оказывается, у нас есть шанс выиграть этот чемпионат мира. Я желаю удачи вам всем. Вся федерация, команда. Коньки теппегениме 15 жыл болуптур. Унутуп калыптырмын. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу коноктор, урматтуу бүгүнкү чемпионаттын катышуучулары, мен бүгүн абдан кубанып турамын. Мен эле эмес, бүтүндөй мына ушу залдагылар, бүткүл Кыргызстандын эли кубанып турат. Анткени биздин жергебизде Бишкек шаарында мына биринчи жолу дүйнөлүк чемпионат өтүп жатат. Ошондуктан ушул чемпионат менен куттуктаймын баарыңыздарды. Өзүңүздөр жакшы билгендей, спортто эң күчтүүсү утат. Ошондуктан мен баардык катышуучуларга ийгиликтерди каалаймын, күчтүүлөр жеңсин. Уважаемые кыргызстанцы, я сегодня очень рад, не только я, а весь кыргызский народ рад в том, что сегодня у нас проходит впервые чемпионат мира по хоккею. Как вы все знаете, в спорте всегда побеждает сильнейший. Поэтому я всем участникам желаю удачи, пусть победит сильнейший. Президент Садыр Жапаров хоккей боюнча дүйнө чемпионатынын ачылышына старт берди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 3 мартта хоккей боюнча 2022 жылдагы 5-дивизионундагы дүйнө чемпионатынын расмий ачылышына старт берди. Эл аралык хоккей федерациясынын колдоосундагы масштабтуу иш-чара Бишкекте биринчи жолу өтүүдө. Мамлекет башчысы өз сөзүндө хоккей боюнча дүйнө чемпионаты Кыргызстанда биринчи жолу өтүп жатканына өз эл эмес, бүтүндөй кыргыз эли кубанып жатканын белгиледи. Садыр Жапаров жалпыга белгилүү болгондой, спортто күчтүүсү жеңерин белгиледи. Андыктан ал бардык катышуучуларга ийгилик жана күчтүүлөрү жеңишке жетүүсүн каалады. Мамлекет башчысы курама командалардын капитандары менен учурашып, символикалык түрдө шайбаны оюнга ыргытып, ошону менен чемпионат старт алды. Чемпионаттын салтанаттуу ачылыш аземи Бишкек арена спорт комплексинин базасында өттү. Турнирге Кыргыз Республикасынын, Кувейт мамлекетинин, Малайзиянын, Сингапурдун жана Иран Ислам республикаларынын курама командалары катышууда. Булак президент Кежи. Кыргызстандыктар 3 күндө 37 миллион сомго алтын сатып алышты. Кыргызстандын улуттук банкы 3 күн ичинде 37 миллион сомго алтын сатты. Бул тууралуу журналисттерге улуттук банктан билдиришти. Маалыматка караганда 28 февралдан 2 мартка чейин 6,4 килограмм өлчөнгөн куймалар жалпысынан 37,1 миллион сомго сатылган. Жалпысынан жыл башынан бери улуттук банк 93,5 миллион сомдук 1030 даана өлчөнгөн куймаларды сатканы маалым болду. Булак Селепкежи. Зеленский Американын курчагына айланып, мамлекеттин жок кылганы калдыбы. Владимир Зеленский Украинанын президенти болуп шайланганда дүйнө коомчулугу ошол эле Европа таңдануу менен кабыл алган. Сахнадан саясатка келип, мамлекетти башкарып кетүү оор болорун, бул Украина өлкөсүнүн бактысы эмес, кайгысы экендигин бир катар талдоочулар айтышкан. Бүгүнкү күндө Орусия менен Украинанын ортосундагы пикир келишпестикке көптөгөн моралдык, материалдык жоготууларга карабай, Зеленский
артисттигине салып, бирде ыйлап, бирде күлүп, айласыздан популисттик кайрылууларды жасап жаткандай. Ал ишенген НАТО жана Америка оор күндөрдө формалдуу айтканы менен реалдуу жардам берүүдө далысын салып, кол сунган жок. Кагылышта Украина жалгыз калганын Зеленский социалдык тармактагы баракчасына жазды. Эмне үчүн Америка, НАТО жана башка Европа мамлекеттери жардамга келбеди? Анткени алар дагы артисттин деңгээлин билип, келечегине ишенбей койгон сыягы. Куру сөз менен колдогон досторуна ишенип, кошуна Орусия менен мамилесин бузганы да өзүнө чоң сокку болду. Эми Владимир Зеленский Украина мамлекетинин талкаланышына, 100 миңдеген элдин качкынга айланышына жана миңдеген адамдардын өлүмүнө зыяны тийген президент катары тарыхта калабы. Эки мамлекет ортосунда болуп жаткан кагылыштын келип чыгышына да дипломатияны, эл аралык саясатты түшүнбөгөн Зеленский күнөөлүүбү. Булак Назар Ньюс KG. Жогорку кеңеште жабык эшик артында эмнелер талкууланды? Жогорку кеңештин депутаттары Украинадагы окуяларга байланыштуу экономикалык жана улуттук коопсуздукту камсыздоо боюнча министрлер кабинетинин маалыматын угушту. Жыйынга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев, тышкы иштер министринин орун басары Айбек Артыкбаев катышты. Депутат Дастан Бекешев журналисттерге билдиргендей, бензин жана газ сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы тууралуу министрлер кабинетинин өкүлдөрү маалымат беришкен. Мен башка жашыруун нерселерди уккан жокмун. Кыргызстанга каршы санкциялар тууралуу сөз болгон жок. ЖМКлар ээпке карата киргизилет деп жазып жатышат. Ушундай сүйлөшүүлөр болуп жатат. Кыргызстандын банктарына кандай таасир этет деп сурадык. Менин оюмча, биздин өкмөт тышкы иштер министрлиги маалымат каражаттары аркылуу маалымат алат, деди ал. Бекешевдин айтымында аскерлерди жөнөтүү маселеси жабык эшик артында талкууланган эмес. Бул тууралуу эч кандай сөз болгон жок. Ташиев жыйынга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары катары катышты, деди ал. Депутат Дастан Бекешев тышкы саясатты президент Садыр Жапаров алып барарын айтты. Ал өзү тышкы саясатты аныкташ керек. Президент өзү да бир топ сөздөрдү айткан. Бирок Кремль бир тарапты айтып жатат. Биздин маалымат катчы башка тарапты сөздөрдү айтып жатат. Азыр түшүнүксүз болуп калды. Бизге бир позицияны кармануу өтө оор. Биз Орусияга каршы сөздөрдү айтсак, экономикада, тарыхта, маданият жактан интеграция болуп калдык. Биз Орусияны колдосок, бизге санкциялар түшсө, жакыр мамлекет болуп калабыз, деди ал. Депутат Марлен Маматалиевдин айтымында тышкы саясатта дайыма ортодо болушу керек. Биз бир эле мамлекетти чапчып кармап калсак, 2-3 өлкөнүн соода сатыгына, алардын карым-катыштарына зыян келтирип коюшубуз мүмкүн. Мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын көздөшүбүз зарыл. Согуштан тынчтыкка деген позицияны карманышыбыз керек, деди ал. Россиянын президенти Владимир Путин Франциянын башчысы Эммануэль Макрон менен сүйлөштү. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Путин Киевдин өкүлдөрү менен болгон сүйлөшүүлөрдүн контекстиндеги принципиалдуу мамилелерди жана шарттарды кеңири айтып берди. Биринчи кезекте кеп Украинанын нейтралдуу макамы жана демилитаризациялоо тууралуу болуп жатканын белгилеген деп билдирди Кремлдин маалымат кызматы. Ошол эле учурда Путин Макрондун Франция элине кайрылуусунда айтылган көптөгөн тезистерге макул эместигин белгилеген. Анын ичинде Эммануэль Макрондун Россия Украинада улутчулдук менен күрөшүп жатканын калп деп атаганы бар. Буга байланыштуу ага Киевдин мамлекеттик саясатындагы улутчулдардын кыймылынын ролу жөнүндө жүйөлүү түшүндүрмөлөр берилген деп жазылган маалыматта.